بسم الله الرحمن الرحيم. İslam Online audio sabaqlar jinağı. İçtaratты sol kol menen alуу. Пайгамбарыбыздын аялы Hafsa radıyallahu anha aytat: "Anna nabiyya sallallahu aleyhi ve sellem kana yec'alu yaminahu li ta'amihi ve şarabihi ve thiyabihi ve yec'alu şimalahu siwa zalik." Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem oң kolun жеп ичишке жана кийим кийүүгө колдонот эле. Ал эми алардан башка нерсени сол колу менен кылчу. Абу Дауд. Айша radıyallahu anha aytat: "Kanat yadu Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem al-yumna li tuhurihi ve ta'amihi ve kanat yaduhu al-yusra li khalaihi ve ma kana min adha." Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem таза иштерди кылганда жана жеп ичкенде оң колун колдончу. Ал эми ажаткана иштеринде жана нажасты тазалаганда сол колу менен кылчу. Абу Дауд. Салман радıyallahu anhu aytat: "Laqad nahana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an nastaqbila al-qiblata li gha'itin aw bawlin aw nastanjiya bil yamin." Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bizdi kıblaga karap ajat ötөөдөн жана авратты оң кол менен жууштан тыйган. Сах Муслим. Hadisten alına турган сабактар. Биринчи, оң колдун артыкчылыгы. Сол колго караганда оң кол урматтуураак экендиги баяндалды. Анткени оң кол ар дайым таза иштерге колдонулат. Ошондуктан оң кол менен истинжа кылбоо керек. Экинчи, оң колду нажас нерселерди кеттирүүгө колдонсо болбойт. Шарият өкүмүндө оң кол менен жыныс мүчөнү кармоо жана аны жуу макрух болуп эсептелет. Үчүнчү, кыбла жакка карап ажат өтөөгө шариятта тыюу салынган. Айрыкча ээн жерде кыбла жакка карап ажат өтөөгө кескин түрдө тыюу салынган. Төртүнчү, пайгамбарыбыздын үй бүлөсү жана сахабалары пайгамбарыбыздын кылган бүткүл иш аракеттерин бирин да калтырбай башкаларга жеткирүүгө ушунчалык жан талашып аракет кылышкан. Алардын мындай кылгандары пайгамбарыбызга болгон сүйүүсүнүн өтө күчтүү болгондугунан кабар берет. Бешинчи, адамзат жашоосунда зарыл болгон баардык адептер шариятта камтылган. Шарият адам баласынын жашоосунда жеткиликтүү деңгээлде багыт бере алат. Ошондуктан эгерде биздин жашообузда кандайдыр бир көйгөй пайда болгон болсо, анда эч экиленбестен шариятка кайрылышыбыз керек. Аллах Таала бизге дини туура түшүнүк берсин, пайгамбарыбыздын сүннөтүнө бекем кылсын. Аллах Таала биздин иштерибизди ар дайым оңнан жана ийгиликтүү кылсын. Акыйкатты акыйкат деп билип жана аны кабыл кыла турган пенделеринен болууну Аллах Таала баарыбызга насип кылсын. Aqulu qawlu hadha astaghfirullahu li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.